Финпол Бишкектен Москвага билет сатып алды. Бишкекте 2 мектептен коронавирус аныкталды. Дагы бир чиновниктен 20 батир, 3 хан сарай аныкталды. Кара кече ишканасынын документтери өрттөнүп кетти. Түптө жол кырсыгынан 9 адам жаракат алып, 1 адам каза болду. Ата, мени өлтүрүп салчы, адам чыдагыс оорудан эсен каза болду. Конституциянын жаңы редакциясы даяр. Кошкор районунда милиция адам өлтүрүүгө шектелген адамды издеп жатат. Чет элдик студент кыргыз элине кайрылды. Садыр Жапаровдун биринчи сапары кайсы өлкөгө болору айтылды. Кыргыз Республикасынын финансы полициясы Россия Федерациясына авиабилеттердин баасынын негизсиз көтөрүлүп кетүү фактысы боюнча текшерүү иш-чараларын жүргүзүүдө. Ошентип, тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарындагы авиакассалардын биринен Бишкек-Москва багыты боюнча 67.800 сом суммасындагы авиабилетти текшерүүчү сатып алууну жүргүзүштү. Анда учуунун наркы туроператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндүгү аныкталды. Ал жогорку суроо талаптан пайдаланып авиабилеттердин наркын мыйзамсыз жогорулаткан. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Азыркы убакытта республика боюнча ушул сыяктуу фактыларды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарындагы 2 мектепте милдеттүү түрдө текшерүү иш-чаралары жүргүзүү учурунда COVID-19 менен ооруган балдар аныкталды. Кийин белгилүү болгондой, бул 2 үй-бүлөдө коронавирус инфекциясы болгон. Бактыга жараша бардык коопсуздук чаралар көрүлдү. Бул билим берүү мекемелериндеги абал көзөмөлгө алынды. 24 январда баш калаадагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылганы белгилүү болгон. Алар кайсы мектептер экени айтылган эмес. Коронавирус табылган мектеп онлайн режимге өткөрүлдү. Транспорт министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директоруна карата мыйзамсыз байоо боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Маалыматка ылайык, аталган департаменттин директору мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө көп сандаган бодо малга ээ болгон. Жалпы чыгым расмий кирешеден ашат. Шектүү бардык мүлктөрдү расмий кирешеси жок туугандарынын атына каттаган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө 3 особнякты жана бизнес класстагы автоунааларды, дагы бир сарайды жана 20дан ашык батирлерди алышкан. Чиновник жана анын туугандары чет өлкөлөрдөгү пансионаттарга көп барышкан. Кара кече көмүр кенинде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматты тастыктап, өрт болжол менен саат 8:30 чамасында ишкананын аймагында жайгашкан контейнерден чыккандыгын билдирди. Өрт чыккан жайда ишкананын документтери болгон. Биз бир өрт өчүрүүчү кызматын алып келдик. Өрт саат 10:05 чамасында толук менен өчүрүлгөн, деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Ысык көл облусунун Түп районундагы Каракол Бишкек унаа жолунда жүргүнчү ташыган Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус жол кырсыгына кабылды. Кырсыктын кесепетинен 1 адам каза болуп, дагы 9 адам жаракат алды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгы билдирди. Мекемеден билдиргендей, кырсык кече саат 15:20 чамасында Күрмөнтү айылынын аймагында болгон. Жүргүнчү ташыган кичи автобустун айдоочусу Каракол шаарынан Чолпон Ата шаарын көздөй бара жаткан. Айдоочу рулду башкара албай, даракты барып сүзгөн. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Мындан аркы тергөө иштери менен Түп районунун ички иштер башкармалыгы алектенет, деп билдирди жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынан. Рак менен күрөшкөн эсен каза болду. Бул тууралуу активист Динара Алиева билдирди. Дүйшөмбү 25 январ таанышканыбызга 2 ай болгон. Эсен оорудан кийин Феникс сыяктуу кайрадан жаралгысы келген. Бирок рак менен күрөшүү натыйжа берген жок. Эсен көз жумду. Ал рак илдет эмес, кылмыштуу шалаакылык, менменсинүү жана дарыгердин сабатсыздыгынан каза болду. Эсен биздин медицинада болуп жаткан үмүтсүз башаламандыктын курмандыгы. Ал болгону 23 жашта эле. Эсиңизде болсун. Бейтаптар унчукпай турса, системаны өзгөртүү мүмкүн эмес. Балким сиз эсендин ордунда болуп каласыз.
Кечир, биз сени сактап кала алган жокпуз деп жазган ал Facebook'тагы баракчасына. Эсен медициналык жардам жана ооруну басандатуучу дарыларды кечигүү менен алган. Адам чыдагыс азаптын айынан атасынан аны өлтүрүп салууну өтүнгөн. Конституциянын жаңы редакциясынын акыркы долбоору даяр болду. Бул тууралуу Конституциялык жыйындын башчысы Бекбосын Бөрүбашев билдирди. Бөрүбашевдин айтымында, жакынкы күндөрү документ Жогорку Кеңештин депутаттарынын кароосуна коюлат. Эл депутаттары долбоордун жаңы редакциясын коомдук талкууга коюуга милдеттүү деп эсептейм. Коомчулук эмнеге добуш берип жаткандыгын түшүнүп, референдум өткүчү алар кайсыл башкарууну тандап алаарын билип алыштары керек деп билдирди Бекбосын Бөрүбашев. Буга чейин айрым депутаттар тобу регламентти өзгөртүү демилгеси менен жаңы мыйзам долбоорунун авторлору. Анын ичинде депутат Акылбек Жапаров Конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкуулоонун кажети жок деп эсептерин айткан. Бул тууралуу Нарын облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, 23 январда Теңдик айылынын тургуну милицияга кайрылган. Кышкы алачыкка курулган бастырмага келип, сарайдан кыздын сөөгүн тапкандыгын билдирген. Өлтүрүлгөн кыздын өздүгү аныкталды. Ал Сокулук районунун 22 жаштагы тургуну. Маркумдун денесинин зомбулуктун издери табылган. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Бишкекте Пакистандан келген студенттерге кайрадан кол салуу болду. Бул тууралуу жабыркагандардын бири билдирди. Анын айтымында, окуя ушул жылдын 23 январында Борбордогу дүкөндөрдүн биринде болгон. Мен Кыргызстандын бардык тургундарына кайрылам. Биз Бишкекте окуйбуз. Көп жылдардан бери эч кимдин тынчын албастан жашап келебиз. Бирок кээде биздин бир гана күнөөбүз чет элдикпиз. Кечээ досум бир нерсе алуу үчүн Народныйга барган. Ал кетип бара жатканда Народныйдын күзөтчүсү себепсиз кол салган. Кароолчудан эмне үчүн мындай кылдың деп сурадым. Ошол эле учурда күзөтчү мени сабап баштады. Биз аны токтотууга аракет кылганыбызда ал биздин уюлдук телефонду алып, бизге кыйкыра баштады. Милицияны чакырдык, бирок милиция эч кандай чара көргөн жок, деп бөлүштү Субая Шахзат. Президенттик кызматка жаңы шайланган Садыр Жапаровдун биринчи чет элдик иш сапары Россияга пландаштырылууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров Жогорку Кеңештин агрардык саясат, экология жана суу ресурстары боюнча комитеттин отурумунда билдирди. Садыр Жапаров биринчи сапарын Россияга жасоого ниеттенүүдө, деди Сабиров. Сабировдун айтымында, Садыр Жапаров иш сапарынын жүрүшүндө орус тарап менен жаратылыш газына болгон бааны төмөндөтүү маселесин талкуулоону көздөп жатат.